Assalamu alaikum. Каракол шаарындагы муктаждарды колдоо группасынын бардыгы болуп 40 000 сом чогулду. Ошо 40 000 сомду 4 аябай чыныгы муктаж үй бүлөгө бөлүп 10 000 сомдон бөлүп ушу таркатып жүрөбүз азыр. Мына ушу бүгүн Мурманск 25 көчөсүндөгү Назгүл эженин үйүнө келип, бул жашаган жери квартирада жашайт экен. Ушу бир аз продукт алып, ошо көмүргө муктаж экен. Ушу 5 бүшөк шахта жыргаландын көмүрүнөн алып, андан ашканны ушу 4600 сом акча ачты. Калган башка муктаждыгына жарап калсын деген максатта ошо акчалай берген турабыз азыр. Мына ушу Назгүл эжеге жана продукты көмүрдөн ашканын 4600 сомун өз колуна берип атабыз. Назгүл эже ушу керегиңизге жаратып, бир аз да болсо муктаждарды колдоо группасынын терең ыраазычылык, алла ыраазы болсун. Ошо жолдошум каза болуп калган, операциядан кийин отбасы ошо үйдөнүн кичинекейси менен муктаждарды колдоо группасына терең ыраазычылык, алла ыраазы болсун. Чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Экинчи муктаж Кузбасска 7-көчө ушу жаңы конушта турат экен. Солдат эженикине келдик. Ошо бир аз продуктты, анан жылытгычка муктаж экен эң негизгиси. Анан ушундан ашкан 10 000 сомдон ашкан 5750 сомду ошо солдат эжеге берип атабыз. Жалпы бардыгы 10 000 сомго бөлүндү ошо. Рахмат балдар, алла разы болсын. Силерде ден соолук болгула, ишиңерге ийгилик, эчтекеден кем болбогула. Силер бизге берсеңер, Аллахым силерге кеселип берсин. Алла разы болсун. Ошо Каракол шаарындагы Токтогул көчөсүнүн 125 үйүндө Хабиба карындашыбыз квартирада турат экен, 2 баласы менен. Өтө муктаж экен, ошо акчалай берүүнү туура көрдүк. Анткени ушу 7 баласынын арганы муктаждыгы бар себебинен. Чоң рахмат силерге, алла ыраазы болсун. Ушу жардам бергендеринизге, ушу бала чагама рахмат, ыраазычылыгымды билдирем. Чоң рахмат силерге, алла ыраазы болсун. Ушу Каракол шаарындагы Карасай көчөсүндөгү 135-үйдө ушу Гүлмира эже турат экен, 3 баласы менен Батирде турат. Жалгыз бой, ушу күйөөсү каза болуп калган экен. Ушу акчалай жардам кылып, Караколдо муктаждарды колдоо группасынын атынан ушу сизге кичине болсо да жардам болсун. Силерге да чоң рахмат, муктаждарды колдоо жамаатына. Ушундай ушул квартирада турам. Күйөөм каза болгонуна 4 жыл болду. 3 балам бар. Ушундай көп алгыш алгыла. Ыраазычылык билдирем.